16 бөлүм. Ремалия уулу Пекахтын падышачылыгынын 17-жылында Жүйүт падышасы Жотамдын уулу Ахаз такка отурду. Ахаз такка отурганда 20 жашта эле. Ал Иерусалимде 16 жыл падышачылык кылды. Атасы Дөөт теңирге жаккан иштерди жасаган. Ахаз болсо анткен жок. Тескерисинче ал Исраил падышаларынын жолу менен жүрүп, Исраил уулдарынын алдынан теңир кууп чыккан, жийиркеничтүү иштерди кылган элдерди туурап, атүгүл өз уулун отко өрттөдү. Ал бутканаларда, дөбөлөрдө, көлөкөлүү дарактардын түбүндө курмандык чалып, жипар жыттуу зат түтөтүп жатты. Ошол учурда Сирия падышасы Рецин жана Исраил падышасы Ремалия уулу Пеках Иерусалимди басып алыш үчүн согуш ачышты. Ахазды курчоодо кармап турушту, бирок жеңе алышкан жок. Ошол убакта Сирия падышасы Рецин Сирияга Эйлатты кайрып берип, жүйүттөрдү Эйлаттан кууп чыгарды. Эдомдуктар Эйлатка келишти. Алар ушул күнгө чейин ошол жерде жашашат. Ахаз Ашур падышасы Тиглат-Пилесерге элчилерин жөнөтүп, мындай деп айттырды: "Мен сенин кулуңмун жана уулуңмун. Келип, мага каршы көтөрүлгөн Сирия падышасы менен Исраил падышасынан мени куткар." Ахаз теңир үйүндөгү жана падыша сарайынын казыналарындагы алтын күмүштөрдү алып, Ашур падышасына тартуу катарында жөнөттү. Ашур падышасы анын тилин алып, Дамаска барып, аны басып алып, анын тургундарын Кирге көчүрүп жиберди. Рецинди болсо өлтүрүп салды. Ахаз падыша Ашур падышасы Тиглат-Пилесерге жолугуш үчүн Дамаска барып, ал жерден курмандык чалынуучу жайды көрдү. Анан Ахаз падыша курмандык чалынуучу жайдын түзүлүшүнүн толук чиймесин ыйык кызмат кылуучу Урийге жөнөттү. Ыйык кызмат кылуучу Урий Дамастан Ахаз падыша жиберген үлгү боюнча курмандык чалынуучу жай курду. Ахаз падыша Дамастан келгенче ыйык кызмат кылуучу Урий ушундай кылды. Падыша Дамастан келип курмандык чалынуучу жайды көрүп, анын үстүнө курмандык чалды. Ал өзүнүн бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгын жана нан курмандыгын өрттөп, үстүнө куюлуучу курмандыкты куюп, өзүнүн тынчтык курмандыгынын канын курмандык чалынуучу жайга чачты. Ал эми теңирдин алдында турган жезден жасалган курмандык чалынуучу жайды ибадаткананын алдынан жаңы курмандык чалынуучу жай менен теңир үйүнүн ортосундагы ордунан жылдырып, жаңы курмандык чалынуучу жайдын түндүк жагына койду. Ахаз падыша ыйык кызмат кылуучу Урийге мындай буйрук берди: "Чоң курмандык чалынуучу жайдын үстүнө эртең мененки бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты жана кечки нан курмандыгын, падышанын бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгы менен нан курмандыгын, өлкөдөгү баардык адамдардын бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктары менен нан курмандыктарын өрттө. Алардын үстүнө куюлуучу курмандыктарды куй, анын үстүнө бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктар менен башка курмандыктардын канын чач. Эмне кылуу керек экенин чечкенге чейин жез курмандык чалынуучу жайды мага калтыр." Ыйык кызмат кылуучу Урий Ахаз падыша буйругандай кылды. Ахаз падыша дөңгөлөктүү койгучтардын алкактарын сындырып, алардын үстүндөгү чараларды алып салды. Анан жез өгүздөрдүн үстүндө турган чараны да алып, аны төшөлгөн таштын үстүнө койду. Анан ал Ашур падышасы үчүн ибадатканага ишемби күнү кире турган эшикти жана падышанын теңир үйүнө кире турган сырткы эшигин жаап салды. Ахаз жөнүндө жана анын кылган иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Ахаз ата бабаларына кошулду. Анын сөөгү ата бабаларынын жанына, Дөөттүн шаарына коюлду. Анын ордуна уулу Хиския такка отурду. 2 бөлүм. Сен болсо туура окутууга ылайык келген нерсени айт. Карыялар кыраакы, оор басырыктуу, адеп ахлактуу болушсун. Алардын ишеними, сүйүүсү жана чыдамдуулугу туура болсун. Ошондой эле улгайган аялдар өздөрүн такыба алып жүрүшсүн. Алар ушакчы жана шараптын кулу болушпасын. Жакшылык кылууга үйрөтүшсүн. Кудай сөзүнө тил тийбеш үчүн алар жаш аялдарды күйөөсүн, балдарын сүйүүгө. 5. Адеп ахлактуу, таза, үйгө камкор, кеңпейил болууга, күйөөсүнө баш ийүүгө үйрөтүшсүн. Жаштарды да адеп ахлактуу болууга чакыр. Жакшы иштерди кылып, баардык нерседе өзүң үлгү бол. Окутууда тууралыкты, олуттуулукту көрсөт. Сөзгө калбагыдай болуп, туура сөздөрдү сүйлө. Каршы чыккан адам биз жөнүндө эч бир жаман сөз айта албай уят болсун. Кулдарга айт, баардык жагынан биздин куткаруучубуз Кудайдын окутуусуна жасалга болуш үчүн алар өз кожоюндарына баардык нерседе баш ийишсин. Алар менен айтышпай, уурлук кылбай, тескерисинче баардык нерседе ишенимдүүлүк көрсөтүп, кожоюндарынын көңүлүнө жагышсын. Анткени Кудайдын баардык адамдарды куткара турган ырайымы айкын болду. Бул ырайым бизди кудайсыздык менен бул дүйнөнүн кумарларын четке кагууга, азыркы мезгилде адеп ахлактуулук менен адилеттүү жана такыба жашоого үйрөтүп жатат.
Биз ыйык үмүттү улуу Кудайыбыз жана куткаруучубуз Иса Машаяктын даңкынын көрүнүшүн күтүп жашашыбыз керек. Бизди баардык мыйзамсыздыктан куткарып, тазалап, бизден өзүнө таандык жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратуу үчүн Машаяк биз үчүн өзүн берген. Ушуну бийлик менен айт, акыл насаат айт, ашкереле, эч ким сени тоотпой койбосун. 9-бөлүм. Ысрайыл, башка элдерге окшоп кубанба, шаттанба. Анткени сен өз Кудайыңдан алыстап, бузуктук кылып жатасың. Баардык кырмандарда бузуктук тартууларын алганды сүйөсүң. Кырман менен жүзүм сыгылуучу жай аларды бакпайт. Алардын жүзүм ширесине болгон үмүт акталбайт. Алар Теңирдин жеринде жашашпайт. Эпрайым Мисирге кайтат. Алар Ашурда таза эмес нерсени жешет. Алар Теңирге арнап шарап куюшпайт. Теңирге алардын курмандыктары жакпайт. Алардын наны аза күткөндөрдүн нанындай болот. Аны жегендердин баардыгы булганышат. Анткени алардын наны өздөрүнүн жаны үчүн ал Теңир үйүнө киргизилбейт. Салтанаттуу жыйын күнү жана Теңирдин майрам күнү эмне кыласыңар? Анткени мына алар кыйроонун айынан качып кетишет. Мисир аларды жыйнайт, Ноп аларды көмөт. Алардын күмүштөн жасалган асыл буюмдарын чалкан басат. Алардын чатырларын тикендүү өсүмдүк каптайт. Жазалоо күндөрү келди, тиешеңерди бере турган күндөр келди. Ысрайыл муну билет. Мыйзамсыздыгыңардын көптүгүнөн, кастыгыңардын зордугунан улам. Пайгамбарчылык кылган адамды акылсыз, Кудайдын руху жетелеген адамды акылынан адашкан дейсиңер. Эпрайымдын коргоочусу пайгамбар, менин Кудайымдын жанында пайгамбардын баардык жолдоруна тузак тартылган. Анын Кудайынын үйүндө да кастык бар. Алар Гиба күндөрүндөгүдөй күнөөгө батышты, абдан бузулушту. Теңир алардын мыйзамсыздыгын эстейт, аларды өздөрүнүн күнөөлөрү үчүн жазага тартат. Мен Ысрайылды чөлдөн жүзүм тапкандай таптым. Мен силердин ата-бабаларыңарды көргөндө, анжыр дарагынын биринчи мөмөсүн көргөндөй болдум. Бирок алар Баал Пейорго барып ыплас иштерге берилип кетишти. Өздөрү да сүйгөндөрүнө окшоп жийиркеничтүү болуп калышты. Эпрайымдыктардын атак даңкы куш сыяктуу учуп кетет. Бала төрөлбөйт, бойго бүтпөйт, түйүлдүк түйүлбөйт. Алар өз балдарын тарбиялап чоңойтушса да, аларды тартып алам. Анткени мен алардан четтеп кеткенде, алардын башына кайгы түшөт. Мен Эпрайымдын тирге окшоп эң жакшы жерге отургузулганын көрдүм. Бирок Эпрайым өз балдарын киши өлтүргүчкө чыгарып берет. Теңир аларга бер. Аларга сен эмне бересиң? Аларга төрөбөс жатын сүтсүз эмчек бер. Алардын баардык мыйзамсыздыгы Гилгалда, ошол жерде мен аларды жек көрүп калдым. Мен аларды жаман иштери үчүн өз үйүмдөн кууп чыгарам. Аларды мындан ары сүйбөйм. Алардын баардык төрөлөрү козголоңчулдар. Эпрайым кулады. Алардын тамыры соолуду. Эми алар жемиш беришпейт. Алар төрөсө да, мен алардын курсагынан чыккан сүйүктүү жемишин өлтүрүп салам. Кудайым аларды четке кагат, анткени алар ага кулак салышкан жок. Ошондуктан алар элдердин арасында тентип жүргөн эл болот. 125 забур. Теңир Сиондун туткундарын кайра алып келгенде, биз түш көргөндөй болгонбуз. Ошондо оозубузга ыр толгон, тилибизде ырга толгон. Ошондо бүт элдер өз ара Теңир булар үчүн чоң иш кылды деп айтышкан. Теңир биз үчүн улуу иш кылды. Биз кубандык. Теңир биздин туткундарды түштүктөгү өлкөгө суу жибергендей кайра алып кел. Көз жаш төгүп сепкендер кубаныч менен оруп алышат. Үрөөндөрүн талаага ый менен көтөрүп баргандар боолорун кубаныч менен көтөрүп кайтышат. 126 забур. Эгерде үйдү Теңир курбаса, анда аны куруп жаткандардын иштегени бекер. Эгерде шаарды Теңир сактабаса, сакчынын уктабай сак турганы бекер. Силердин эрте туруп, кеч жатып, кыйналып нан таап жегениңер бекер. Анткени ал аны өзү сүйгөн адамга уктап жатканда да берет. Теңирден болгон мурас балдар, андан болгон сыйлык курсактын жемиши. Жаш балдар балбандын колундагы жебелердей. Саадагын аларга толтурган адам бактылуу. Алар душмандары менен дарбаза алдында сүйлөшүшкөндө уятка калышпайт. 127 забур. Теңирден корккон, анын жолдору менен жүргөн ар бир адам бактылуу. Сен өз колуңдун эмгегин жейсиң. Бактылуусуң сен. Сага жакшы болсун. Аялың үйүңдө мөмөлүү жүзүмдөй, уулдарың дасторконуңдун тегерегинде зайтун дарагынын бутактарындай. Теңирден корккон адам мына ушундай баталат. Теңир сага Сиондон батасын берет. Сен өмүрүңдүн аягына чейин Иерусалимдин жыргал турмушун көрөсүң. Уулдарыңдын уулдарын көрөсүң. Ысрайылга тынчтык болсун.